Өзүбүздүн Кудай берген алтынды иштете албай атабыз. Башыбыз ошого жетпейт. Заводубузду Кытай куруп берет, жолубузду Кытай куруп берет, кесибибизди орус куруп берет. Биздин мунжубузбу, келесобузбу, мээбиз жокпу, тоокпузбу? Ошого намыстаналы. Бул жерде балдар, кыздар турат, кичинекей балдар турат. Билим береличи, чыныгы билим береличи. Билим десе эле 5 жыл университетте убакыт өткөзүп туруп, анан сырты кызыл же көк мукабалуу бир кагазды алып чыгып кеткенин түшүнөбүз. Аны бекитип коюп таксовать этип жүрөбүз. Чыныгы билим береличи балдарга. 100 миңдеген студенттер бар, арасында кум төрдү иштеткен бир адам чыкпаса, эмне деген билим бул? Ошон үчүн биз чыныгы билим деген идеология менен барып атабыз. Дүйнөнүн эң мыкты 20 окуу жайынан ким өтсө, быйыл көрдүңүздөр, ОРТдан алайлык бир кыз алды. Канча 5 миң, 10 миң доллар төлөй турган мектептер бар. Биздин карапайым кызыбыз алды го. Мамлекет ошолорду эмнеге окутпайт? Япония эмне үчүн өнүктү? Ошентип өнүккөн. Болбосо 2 атом бомбасы түшкөн. Мен ал жакта окуганмын. Анан атом бомбасы тийбеген жерлерде деле жөнөкөй бомба менен килемдей тегиздеп таштаган. 20 жылдан кийин Япония дүйнөлүк олимпиаданы кабыл алып атат. Алар адамдын акылын өстүрдү. Алтын күмүш түгөнөт, бирок алтын күмүш деп атырган кайра адамдын акылы. Болбосо өзүбүз Кудай Таала алдыбызга кeenди төгүп берди. Үстүндө жүрөбүз. Ошону океандын ары жагынан бирөө келип, сен түртүп коюп казып, анан 10 тоннасын алып кетип 2 грамм таштап кетип атат. Ким бактылуу, биз бактылуу. Булчу ыйлай турган эмес, бул андан да оор маселе. Эгерде сиз күйбөсөңүз, биз күйбөсөңүз, Кыргызстанга бир да россиялык күйбөйт, бир да Кытай күйбөйт, бир да америкалык күйбөйт. Кыргызстанды көтөрө турган бир гана өзүбүз. Бул биздин мойнундагы аманат. Бул өлкө жок болуп кетсечи, башкаларга баары бир. Элине кызмат кылсын деп энеси төрөй жигитти чоңойсо ууру болорун шору жок эне билиппи деген. Ошого мен сиздерден суранам. Өзүбүздүн өткөн өзүбүзгө душман жок экен.